Саламатсызбы, сиз УТРК Жалал Абадта подкаст шоуну көрүп баштадыңыз. Биз мынакей 3-чү чыгарылышыбызды баштаган учурубуз. Бүгүн биздин студиябыздын коноктору атын айтсак, атпай журтка таанымал Кыргыз Республикасынын эл артисти, Барпалыков атындагы Кыргыз драма театрынын актеру Куудул Абдылда Иманкулов. Агай, кош келиңиз. Колуңузду карап. Рахмат. Жана ошондой эле дал ушул Кыргыз драма театрынын режиссер актеру Бөкөн Чал образы менен интернетте өзүнүн зор ордун таап келаткан Руслан агабыз келип олтурат. Исмаилов Руслан ага. Кош келиңиз. Кандайсыздар? Жакшы. Мен чуу дегенде эле анда темирди кызуусунда чап дейт. Суроолорду баштай берсем, Эгерде Абдылда Иманкулов менен Руслан Исмаилов Бөкөн Чал сулуулар конкурсуна катышса, кимиси жеңмек? Билбейм кандай экенин, эгер возрастка эле неме кылып мындай неме түбүр берсе, мен эле жеңсем керек эле деп ойлойм. Мен деле тааныш тамыры көп ага эле жеңсе. Тааныш билиш болуп кетиши мүмкүн да. Жок, мындай возрастка карабаса деген. Абдылда агай, негизи мына сизди мен сиз жакшырган жакта мен да турат экем да. Анан машинеден көп көрүп калатам, ар бери өткөнүңүздө. Анан бизге деле мындай сыймык болуп атат да. Бишкектен мына Абдылда Иманкулов Манас шаарында, Жалал Абадта жүрөт депчи. Анан сиз менен чогуу иштеген кесиптештердин арасында дагы негизи кесиптештер эле эмес, бизге деле мындай сыймык болуп атат да. Анан сиз ошол нерсе өзүңүзгө сезилип атабы? Сезилип атса керек, себеби дегенде коллектив эң негизгиси, коллективде баары ынтымактуу, өтө төмөн сөз жок, баардыгы агай деп турушат. Анан башка мага эмне керек? Жакшы. Руслан ага, сиз кандай сезип атасыз? Агайдын бизге Манас шаарына келишимби? Чынында биз агайды бала кезде сатираларын көрүп, Аралаш Куудулдарынын интермедияларын көрүп, ал кезде жанагы айыл жергесинде телевизор деген проблема болгон да. Биз кассетадан гана голосторун укчубуз. Анан кийин көрүп, Кудай буйруп агайлар менен бир катар иштештик. Андан кийин ушул агайдын Манас шаарына келип биздин Барпы театрында иштеп калганы бул чоң сыймык. Сыймыктан азында ушундай легендарлуу инсандар менен бир замандаш болуп, катарлаш болуп, бир дастарканда отуруп жүргөн бул негизи чынында сыймык, чыгармачылыктагы сыймык. Мага деле абдан сыймык, эми ушундай инсан менен эфир алып барып аткан чындыгында. Рахмат айтам дагы бир жолу. Негизи агай, Токтогулдан эмнеге таланттуу адамдар, ырчылар көп чыгат? Илгери казыр коюп бир жерде конокто отурсак, ушу сабак шөп ошол видниеси аксакал сурап калды. Абда эмнеге Токтогулдан силерден ырчылар көп чыгат десе, деделе мен айттым, жок, бир кече жамбыл туруп алып айтат. Себеби Токтогул дейт, эки үчтөн турат дейт. Ортодо Нарын дарыясы дейт. Анан булар берки канапылядан уруп алып эле дейт. Анан үйүс болуп кыйкыра беришип, ошон үчүн ырчылар көп чыгат деген эле. Эми Кетмен төбө Токтогул азыркы аты, мурдагы аты Кетмен төбө бул. Кетмен төбөдө илгертен эле өнөрпоздор көп экен. Азыркыга чейин аягы кур эмес, жакшы. Мен да өзгөрүшкө, үчтерек аркылуу өзгөрүшкө да барып келгем. Аягы колу зеркен. Руслан ага, Абдылда Иманкуловдун башка куудулдардан айырмасы эмне? Абдылда агайдын башка куудулдардан айырмасы бир аял менен жашаганы го. Кайра өзгөрбөйчү. Жа сен кыйшыңдатпай, мындай түз айтып атат. Чыгармачылыкта неме бар? Бул ошон сурап атат. Негизи дагы бир нерсени сурагым келип атат да. Асанкалы Керимбаев гастролго чыгып баратканда ушул үйүнүн жанында чоң арыкпы, сайбы канал бар экен. Анан күнүгө ошол каналда ар гастролго чыгып баратканда бетин тундук суга атайын муздак суга жууп, о Кудай мага жаңы сүйүү бер деп сурап койчу экен да. Анан жаңы сүйүү болсо, жаңы чыгарма жаралат дегендей таризге окшойт менимче. Сиздерде кандай ушундай бир методдор барбы? Билгим келип атат да. Билбейм, Асан экенин айылынан кесип өтүп жанагы
чычкандын суусу өтөт да. Андан башка баянда да бала чычкан деп коет анан. Антип эле ырымдап сүйүп бер деп немес мен ай кишиникин көрбөпмүн. Анан бирок тез сүйүп турчу, анысын билем. Туура. Агай, мынакей менин билишимче, сиз сахнада дагы, үй-бүлө тарабында дагы үлгүлүү инсан экенсиз да. Мен байкасамчы, өмүр бою бир эле аял менен жашап келатыпсыз да. Эми чынын айтканда жанагындай сөз боло берет го, мисалы, ырчылар көп аял алат деп, анан көп турмушка чыгат деп коюшат. Эми андай дегенде бул тагдыр да, ишене. Туура. Сиз ошону үлгү катары, мисалы, бизге окшогон жаштарга. Эми бул үлгүбү, үлгү эмеспи билбейм. Өзү негизинен бир үй-бүлөнүн турмушун баягындай талдабаш керек деп ойлойм да. Себеби дегенде ар бир үй-бүлөнүн өзүнүн жазылбаган мыйзамы болот да. Анан андай нерсеге сын тагып да болбойт, мактанып да болбойт. Билбейм, мен аялым жаман жакшы экенин деле билбейм, жашап келатам, өзүңөр айтмакчы, бир аял менен жүрсөм жаман жакшысын кайдан билейм. Эгерде Руслан Исмаилов, Бөкөн Чал жана Абдылда Иманкулов мындай образ элестетип көрөлү. Сот болуп калса, кандай сот болмок да? Экөөбүз тең сот болсокпу? Эми сиздердин образда да? Сот болсок, мына азыркы немебизде айтабыз да, туура чечим болду, туура эмес чечим болду, башка болду деп. Анан азыр көп нерсени көрүп отуруп мындай балким мен деле ошондой мүмкүнчүлүк болуп, ошондой бир немеге жетип калсам, мен деле ошентип кетмекминби деген бир шектүү ой пайда болуп калат экен да. Анан айта албайм, ошо укмуш болуп, акыйкат болуп же тигиндей кылабыз деп. Балким биз деле адамбыз, биз деле ошондой болуп калышыбыз мүмкүн, себеби азыр ушундай шарттар түзүлүп калып атат да. Ооба. Ага сиз? Мен сот боло албасам керек эле, себеп дегенде аябай ак көңүлмүн. Анан бирөө бирдемке болсо алып ала турган адатым бар. Жок дебейчи. Боло албасам керек эле. Эми биздин жана азыр подкасттар аябай көбөйдү да. Анан биз атайын иштеп ушул 2-1 форматта, 2 конок 1 ведущий кылып, анан подкаст, анан ортосуна шоу да киргизгенбиз да. Биздин көрүүчүлөр жакшы түшүнөт. Ошондуктан азыр сиздерге кыскача мындай, эми анекдот айтып бергиле деп сиздерди кыйнабайбыз. Азыр Абдылда агай олуттуу, башкача айтканда серьезный болуп туруп берет. Руслан ага сиз мындай күлдүрүшүңүз керек да. Агайды күлдүрүш. Ооба, эми агайды. Жок, сен мени күлдүрбө, элди күлдүр да. Ооба. Жок, мен сизди күлдүрүшүм керек, Эми агай мисалы олуттуу болуп туруп берет да. Анан сиз өзүңөрдүн жеке шуткалар бар да. Так, кандай шутка айтсам экен агайга? Агайды күлдүрүш кыйын го дейм. Күлдүрөр, азыр экөөбүздүн отурганыбыз деле студияда башкача болуп атат. Мен мынтип көйнөкчөнү отурам, бул болсо костюм менен отурат. Мындай костюм менде деле бар болчу. Азыр эшикте ысык ушундай. Анан курсагым көрүнүп калат экен, мен костюм. Sen de kaçtım ülkeli oldun neyse. Değil aşağı жүрүшүнө. Ата азыр карабайсың, үшөө жүшпөлөп отурабыз. Же жай экени, же жаз экени, же кыш экени. Мындайларды айтыш керек болсо анда мен да баштайын агай деп койбойм. Ол күлбөдүм агай олуттуу отурганда. Эгерде Руслан ага сиз олуттуу болуп турса, Абдылда агай кандай күлдүрөт болду экен да? Көрүүчүлөргө абдан кызык. Мен себеби интернетке жайгаштырдым да. Биздин студиябызга Абдылда Иманкулов келет, Бөкөн Чал келет. Кандай суроолор десем, ушул көрүүчүлөргө кызык суроолорду берген аракет жасап атам да. Кандай болушу мүмкүн? Руслан агабыз. Муну уят эле кылбаса. Уят эле кылбаса бүтүр. Руслан ага сиз мына Бөкөн Чал образы менен жүрөсүз да. Азыр эми канча жаштасыз ушунда? Азыр 39дамын. 39дасыз. Примерно бир
60-65 жаштагы 70ге чейинки аксакалдын образы. Ал эми мындай менин оюмда ал 75 жаштагы киши да, бөкөнүн чалы ошондой образ. 70'in айланасы. Айланасы. 70 айланат. Сиз карыганда кандай болосуз? Өзүңүздү кандай элестетесиз? Мен азыр мисалга мындай да аял киши бирдемкени айтып берсе ошо кулагыңа сиңип калат го. Үйдө аялым келин балаңыз айтып берет да. Сен карыганда ошондой эле киши болсоң керек депчи. Мен айтам, карыганда балким ошондой сакал чыгып, ошондой образда болушу мүмкүн, бирок анчалык шүмшүк болбойт депчи. Негизи бөкөн чал менен мындай образ ойногондо мындай интермедиа дейбизби? Ойногондо сизге ыңгайлуу же Руслан аган өзү мененби? Мен bir нерсени айтайм, мен мындай нерсеге түшүнбөйм өзү. Билбейм деле, себеп көп мындай нерсени деле карабайм өзү негизи. Анан ошо мынабу жаздан бери эле ошол жанагы чапанын кийип алып эле мындай тарта калалы, андай тарта калалы деди. Аны эмне кыласың, эмнеге тартасың деп сурайм. Аны көрсө буяка жүктөшөт турбайбы? Менде андай түшүнүк жок да. Ооба, сиз жана мойнду басып келдиңиз го агай. Басып келип, анан эми мен көрүп чыктым атайын. Классташтарга эстелик орнотобуз деп, ниетиңди кара деп сизге айттыңыз го. Канча алды? Аябай көп просмотр алды. Ал 2 миллион аябай сонун кетти да, себеби азыр элге ошо жагып атат да. Анан эми мындайды силер түшүнөт экенсиңер да жаштар, а биз түшүнбөйбүз. анан дагы бир Иши кылсам менен айтат, мындай кылабыз дейт муну Руслан. Сиз Токтогулда иштеп, андан кийин Ошто иштеген баштаган экенсиз. Мен Токтогулда театрда иштегем, анан Ошто филармонияда азыркы Рыспай Абдыкадыров атындагы. Анан баягы Союз ыдырап, баягындай болуп кеткенде, анан биз жанагы аралаш болуп, топтолуп анан жүрдүк. Мен атайын сизди чакырардан мурун эми жөн салды эле эфир кыла бербейин деп, Рахман Разыковдун баягы бүтпөй калган Дилбаян деген китебин алып окуп чыккан аракет жасадым да. Агай, ошолдо бул Жамбыл Камчиев, Рахман Разыковдор, Манас Бердибековдор ушулар түзүп, кийин сизге дагы сунуш беришкен экен да? Мындай болот, мен 86-87 жылдары болуш керек. Азыркы Оштогу Рыспай Абдыкадыров атындагы филармония жаңы ачылып, анан ошондо ар кайсы жерден бирден экиден артисттерди набор кылган да. Анан ошондо Раматылык Жанбек экөөбүз Токтогулдан келгенбиз. Мен ага чейин Манасты тааныйт элем, Рахманды, Жамбылды, Дөөлөттү тааныбайт элем. Анан ошол биз Ошко филармониянын концерти болуп калды. Анан ошол жерге келишти. Концертке Манас ээрчитип келди буларды. Рахман Разыков менен Жамбыл Камчиевтерди. Жамбыл, Рахман, Дөөлөт болуп келишти да. Манас ээрчитип келди. Манас мурда Жанбек экөөбүз менен тааныш катары. Мен көрсөм, анда Рахмандыкы. Ошондо сиз ушу аралаш болуп, легенда болуп калышына ишендиңиз беле ушулар түзүп? Жок, мен андай группа, андай топ бар экенин да билбейм. Булар көрсө жаңы уюшулуп өздөрүнчө ушундай бир топ болуп иштеп башташыптыр да. Аны мен билбейм да. Анан келип таанышып калдык, Манас тааныштырып калды. Анан бир чачы тармал, мындай мурутчан, здоровый, бийик, сулуу жигит. Ал көрсө Рахман экен. Анан бирөө турат. Мен артист эмес го деп ойлодум, себеби артисттин өңү анча сулуу болбош керек эле. Жана печка салган усталарга окшош экен. Деп анан карасам көрсө Жамбыл экен. Дөөлөттү да кийин көрдүм. Булар биринчи барганда Дөөлөт жок эле. Дөөлөттү кийин көрдүм. Дөөлөт Мадымаевди деле жана трактор айдап жүргөн жеринен эле кемпирдин образы менен алып келишиптир да. Анан булар бир жерге концерт коюп барып калат, анан Дөөлөт келип калабы, эмне болот, анан ал айылдагылар баягы немелер билет экен да, анан Дөөлөттү тууратып атпайбы. Ар кимди ошол айылдагыларды. Анан тууратышып анан ошол жактан жактырып калып анан алып кетишет да. Анан булар келгенде эле немени, маселени кабыргасынан коюп эле мени жүр, кеттик. Биз чогуу иштейбиз, тигиде мындай деп буза башташты. Баары эле. Анан анда совет бийлиги бар, баягындай дегендей.
Анан мен неме кылган жокмун, көңүлдөнгөн жокмун. Жо мамлекеттик иш болбосо баягы туруктуу анан кандай болот деп анда неме кылган жок. Кийин мен оштон филармониядан жумуштан чыгып кеттим, бир 7-8 жыл иштегенден кийин анда ошондой болду, ар ким ар кандай болуп. Анан булар деле таркап кетти. Бир-эки жолу таркап, ортодо пауза болуп кармашты эле. Ортодо 3 жылбы, 4 жылбы ар кимиси ар кайсы жакта жүрдү. Жүрдүк, биз деле жүрдүк. Жаныбек де кетип калды, мен де кетип калдым дегендей. Анан бир күнү анан Рахман, Манас экөө келип үйгө. Анан сүйлөшүп, давай ушу кайра аралашты бириктирели, түзөлү, неме кылалы, сен бизге кошул деп отурушту. Анан Жамбылды чакырдык, ошо менен анан төртөөбүз неме кылып. Ооба. Эми азыр Рахман Разыков агабыздын, атабыздын деп коелу, эми биз жашпыз, анан ушул кишинин да сөзү аталып кетти да. Аты аталып кетти. Эми Рахман Разыков өткөндөн кийин баягы кыргыз сатирасында мындай кандай болуп калды ошондо? Кыргыз сатирасында сатиралардын көбүн ушул киши да жазчу экен да. Көбүн Рахман жазды, себеби дайым изденип жүрчү да. Анан жазганда кандай идеяны алып келчү. Идеяны алып келчү. Идеянын Сиз интермедианы катты ойнойт экенсиз. Идеяны Рахман тапчу. Анан мындай деп отурган эле кем мындай кылабыз, кетер тигиндей кылабыз деп, анан бирди айтып жаралган интермедиалар абдан көп. Көп интермедиаларга мен же тигил автор деп айтыш кыйыныраак. Ооба. Эми баягы так негизинен Рахман идеяны көбүн алып келчү. Эми сиздин ошо легенда инсандар тууралуу сөз болуп атат да азырчы. Мына анын бири сиз олтурасыз агай. Ошол эле учурда эми Манас Бердибеков тууралуу да сөз сурап койсом, Манас Бердибеков ушул Ысык көлгө акыркы эмеде 5 киши кетип атыптыр да, анан кетип атканда 6-чы болуп эле кошулуп атыптыр эмеге. Жок, мындай болот. Кубиктин концерти болуп калат немеде, спорт сарайда. Кубик ушу жаңы барып коюп аткан кез болсо керек. Анан Ысык көлдө менин концертим болуш керек. Ал концертте Сооронбай Шариповичтин агасыбы, инисиби Жусупбек Шарипович деген губернатор болот. Ал экөөбүз абдан жакшы мамиледе элек. Анан мен ага бардым, ушу жардам бересизби, ушул көлдү айланып бир концерт коюп кетейин деп. Анан болду, давай неме афишаңды бери бир, неме кыл, мен дайындап неме кылам, жардам беришет деди. Ана аякка Манас барбаш керек эле. Ооба, ошо барбаш керек эле. Рахман, мен, Дөөлөт, Абдыманап Төрөбеков, ушул эле, себеби бир эле машина дебиз. Ооба. Болбой эле кошулуптур да. Анан биз кечинде ошол кубиктин концертинде чогуу немеде болдук да. Концертте. Анан Манас Бакшы Раматылга анан эмнеге мен барбайм, эмнеге мен айтпай атасың деди. Сен да бир концерттери бар эле алдыда. Сен теги концертте барсың, анан неме кылган жоксуң да. Дедим, жок, мен барам, силер менен кетем деп анан ошум, анан ошентип анан кеттик. Анан Караколго бардык, Караколго концерт болуп элек, 1-2 жерде койдук. Анан Досум Үсөндүн бир юбилейлик бир концерти болуп калды Тоңдо. Анан ошого Бабкоп чакырып, анан келип, анан ал концерт болду, айда сон отуруш болду. Телевизорду башыма коюп койгула деп диванга жатып, ушундай эскерилүү, мындай керез айткандай болуптур ага, Жок, мындай болду да. Досум Үсөндүн балдары бар да. Ал балдардан да 1-2 жөө өтүп кетти окшойт багыштар. Анан минтип немеде ооруп жаткан кишинин образын ойноп атпайбы, күлдүрүп атат да. Ошентип койгула, анан тигинтип койгула, минтип койгула деп баарыбыз каткырып күлүп атабыз. Өзү баягы атайлап эле күлдүрүп атат, кадимгидей эле отуруш. Анан кечинде анан комнатага келип жаттык, Рахман экөө бир комнатага жатты.
Мен Дөөлөт экөөбүз бир комнатага жаттык, Абдыманап менен бир администратор бала Жумаш деген, алар бир комнатага жатты. Анан ошо уктагамайча турбай калып атпайбы кечинде. Өзү дагы ал киши уктаганда жана чалкасынан түптүү жатып анан төшөктүн баарын бетине жаап алып ушинтип укташкан анан жанагы тиги концерт бүтүп баргандан кийин неме деп калды. Мен уктап кеткен экенмин. Анан Рахман келип, тиги ооруп атам деп атат, ашказам деп атат. Жүрчү больницага барып келели деди. Анан туруп барып, анан үчөөбүз бардык больницага. Жана эле басып эле кирди. Анан больницасына барсак неме бар экен, медсестралар бар экен. Дежурный врач уже эс алып аткан экен. Анан тургузуп келишти. Анан көрдү ал, успокаивающий салды. Анан аекте чай койдуруп калышты дагы. Медсестра бар. Анан күлүп каткырып отуруп эле анан келдик. Ошондо укол алды беле, албады беле? Алды. Алды. Алган. Анан келип анан жаттык. Анан мелей давай жаттык деп анан немесин Журкан ушинтти, мен светти өчүрүп коюп чыгып кеттим. Ошо боюнча ойгонбой калып атпайбы. Мына бул эми баягы элдин арасында ушундай сөз көп баягы. Ушу менен чек Ой, сөз болуп туруп аны бирөөлөр тиги Рахман менен Абдылды өлтүрдү, анан баягы заля болду тигинде мындай. Жанагы ал кезде азыр телефон болуп атпайбы, ал кезде гезитчилер болчу. Ооба. Мен эми жанагы элдин арасындагы сөздөрдү берген биз көп элебиз да, журналисттер, чалпарчылар. Анан ошого агайдын оозунан мындай так чекит коюп коелу дедик да. Анан мисалы Руслан ага кээде сатира ойноп аткан, интермедиа ойноп атканда агайды жанагы сендешке туура келип калат да. Мисалы Тынар Курбаналиев дагы сизди мисалы Абдылда деп тамашалап ушинтип сүйлөп коет экен. Ошол нерселерди мындай жүрөгүңүз кандай кабыл алат же кадимкидей эле? Жок, эгерде мен экөөбүз ойноп аткан болсок, эгерде тең курбу мен да чал, бу да чалдын ролун ойноп атса, айла жок сендешке туура келет да. Эгерде жок мындай эми ал смотря неме ойноп аткан немен кандай. Азыр бул ушул кебетесинен мен мындай чыксам, бул айла жок сиз дейт да. Сиз Абдылда агай менен тамашалашканда сен дегенде кандай болот негизи? Же мындай көнүп калдыңызбы? Мен биринчи сурайм. Мен ушундай образда мен мисалга бөкөн болом, сиз экөөбүз бөкөндүн сиз досу болобуз. Мен сизди сен деп сүйлөйм. Каарманга жараша. Ошого даярданып алыңыз деп мен биринчи даярдап алам агайды жакшынакай кылчу. Анан отуруп алып ойлонбой эле сен деп сүйлөй берем. Тең ушундай көрө элечи. Руслан ага, сиздин жашоодо эң эсте калган учур кайсыл? Жашоодогу эң эсте калган учур бир кез болгон, аябай кыйынчылык учур болгон. Мен бүгүнкү күнгө чейин дасторконго отуруп тамак ичкенде ушул мындай бир элес болуп эле келет да. Үйдө эчтемке калбай калган, нан, ун, башка бир жанагы продукт калбай калып, апам байкуш ашкабак менен пиязды сууга кайнатып берген да. Бир эсте, ушул бир эсте кала турган, өтө мындай бир унутпай турган күн ушул. Ушундай бир күн болгон. Абдылда агай 7 жылкы союп, ата-энеси тирүү убагында аябай чоң дүңгүрөтүп той берген кез да. Аны 10 чактуу боз ит тигип, 10 чакты боз ит тигилген. Анан 7-8 жылкы деген калп. Калп, бир 3-4 союлган. Анан аны атын айтпай эле койгон бирөөлөр барып анан ошентип анан жазып өттүр. 7-8 жылкы союп анан ушунда анда супер инфо деген гезит болор. Азыр деле бар. Бар. Анан ошого берип берет да. Анан мен аны айтып атпайм, сен кызыксың го. 7 жылкы болсо. Аны ким барып көрүп тур, тиги элге айтып койдум да. Сен аны айтып койгон менен ошол гезитти менин айрымдагылар да окуп атат ага туган. Анан бул барып алып мактанган турбайбы дебейби? Мына азыр бизге чейин окуп атпайсызбы? Анан билгим келди да. Ата-энеси тирүү кезинде дедиң, апам азыр деле тирүү. 91ге чыкты.
Анын алда атамдын 70 жылдыгын өткөргөн. Атам кетти. Бир 10 жылдан ашып кетти. Апам азыр бар. Жакшы, бактылуу инсан экенсиз, жана 5 эненин таманасында дейт да. Негизи эми объективдүү суроо бере берейин, экөөңүздөр бирдей жооп бере бересиздер. Акча колдун кири деп коет да. Бизде мындай айтылганда. Бул сөз бүгүн актуалдуу сиздер үчүн? Актуалдуу. Акча азыр кирден деле жаман тез жок болуп кала турган болуп калды. Азыр айлыктарды көтөрдү эми неме болгону. Аны бирок айлыктар көтөрүлгөн менен биягы дагы өсүп кетип, ошого сал неме болот, бирок эми ага да болсо рахмат президентке, өкмөткө дегендей. Акча колдун кири. Акчанын кадыр баркы кетип калган заман болуп калды окшойт менимчечи. Мисалга азыр акча, чын айтсаң азыр 5000 сом акча 5000 сом болбой калды да. Баягы 5000 сом. Ошондой болуп калды да. Сиз ушундай түшүнөсүз? Мен ушундай түшүнөм. Мен дагы бир суроом келип атат да. Мисалы Абдылда Иманкулов мындай эл артисти деген наамды мындай өз убагына бир аз кечирээк алды, бирок алдыңыз да, бир жолу куттуктап кетебиз. Бирок мен интернетте карасам, агай мурун баягы саясий сын сатираларды аябай эми сиздер чындыкты күлкү менен жеткирип, анан ушундайын анча айтпай калдыбы дегендей да болуп калгандай болот да. Саясий сатиралар. Биринчиден Же театрга ишке киргенден кийин айтпай калдыңызбы, же кандай? Биринчиден адам 60 жаштан ашканда сактана баштайт экен да. Себеп мурда эң негизгиси өзүңө жакса болду, бирөөгө жагат, жакпайт деген неме түшүнүк азыраак эле. Ошон үчүн бирөө жакшы көрө, жаман көрө, тарс айтчу эле. Анан аны коомчулук кандай кабыл алат? Ага да көз каранды. Анан эң негизгиси мындай азыр дүйнө мындай болуп чайпалып турган кезде баягы беш элге жөтөлдүн кереги не дегендей айтпай турабыз. Анан эгерде сен мамлекеттик ишке, мамлекеттик мекемеде иштеген болсоң, анда чындап эле ошол мамлекеттин камчысын чабыш керек. Анан жок, раз сага жакпай атабы, мамлекеттин жүргүзгөн саясаты же башкасы жакпаса, анда ыраазы болгондагы анда иштебе. То есть сен өзүңдүн бир немең менен кимдир бир башка бирөөгө зыян тийбеш керек. Тийбеш керек, Руслан ага, сиз мына театрда иштейсиз. Жакында Бишкекке бир жакшы спектакль даярдап атпсыздар да? Анан сиз айттыңыз да, мен той алып барам, вайындар тартам, башка кылам, тиги кылам деп, бирок театр бир башкача берет депчи. Сиздер театрдын өкүлү болуп аткандан кийин мен ошол тууралуу сүйлөшүп кетким келип атат да. Бу театрдын бүгүн мисалы элдер кайрадан жакшы барып баштады, мен байкашымчачы. Жакшы баштады. Мына кино, театрлардагы жакшы өнүгүп, ал жакта мындай айланып кетти да. Бүгүн кандай болуп атат сиздерде? Себеби бул Манас шаардыкы Кыргызстандагы 3-чү турган мындай жакшы көрүнүктүү эле театрлардын бири да. Бар театры. Театр эми мындай да, театрды сырттан көргөн адам анын театр экенин мындай эле сырттан карап өтөт да. Театр эмне экенин билгиси келген адам анын ичине кириш керек. Ошондо билет. Сен жанагы той топурун аркы берки деп айтканың эми биз мисалга мен эгер театрдан чыгып той сферасында иштеп жашасам деле мисалга жакшы эле жашайм да. Себептен театрдын бир күндүк бир айлык айлыгы мисалы үчүн мен бир күндө бир тойдон табышым мүмкүн да. Андан сырткары мисалга менин багытым мисалга бүгүн жашап эртең бул творчествону таштап кете турган эмес да. Мисалга алып баруу тамадалык деген нерсе бул кесип эмес. Бул жөн эле хобби катары эле, мисалы үчүн мен чыгам, сүйлөйм, мырдайм, бирдеке кылам, акча алам да. Театрда деген бул профессионалдуулук бар да. Театрда өсөсүң.
сүйлөгөнүң, сахнага чыкканың, андан сырткары мисалга башка бир жактардан кино тармагына чакыруу келген болсо, мисалга бизде биринчи азыр театрга келип атпайбы, көчөдөн таап алып чыгып кетпейт да. Вот ошол деңгээлде театрда иштегеним ошол. Анан театрдын бүгүнкү күндө коомго кандай пайдасы тийип атат десе, мисалга мен ошол сырттан көрүп эле театр турбай деп кетпей, театрдын ичине келип кириш керек. Театрдагы ойноп аткан актерлор мисалга эртең менен 9-да келип, кечки саат 7-8-ге чейин иштеп аткан актерлор бар да, мисалга бир чыгарма иштеп аткан. Алардын мээнети каяка кетип атат. Демек биз ошону элге жакшылап жеткирип бериш керек. Эгер биз элге жеткирип берип жакшы бир чыгарманы көрсөткөн болсок, демек биз зрительди театрга алып келе алабыз. Ошон үчүн театрга элди чакырыш үчүн театрга биринчи жакшы материал керек. Ал материалды ким алып келет? Ал материалды бир жакшы режиссер алып келет. Коет. Мына азыр Улан Карыпбековдун эмеси, жана режиссердун спектакльдери Күн кармаган бала, эмне деген спектакльдерди коюп атат азырчы. Мисалы үчүн Ошто дагы деле сулсуңбу жашсыңбы деген азыр жаштар театры койгон спектакльдери прям эффективный. Биздин ушул юмор тармагын же театр тармагын, сатира тармагын мындай дагы бир дүйнөлүк деңгээлгеби же болбосо Орто Азиянын деңгээлине алып чыкканга мындай аракеттерди кандай кылсак болот? Мен агайдын тажрыйбасын жана сиздин тажрыйбаңызды мындай сурагым келип атат. Жанагы өзүң айткандай, мунун баардыгы келип акчага такалат. Өзү Кыргызстанда сатира, юмор театрын мурдатан эле түзүш керек болчу. Мындан 15 жыл, 20 жыл мурда түзүш керек болчу. Мисалга азыр Алаш театры деп азыр тиги жагында аны мамлекет каржылаш керек. Артисттерди кармап туруш үчүн ырчак керек да. Ооба. Мисалы Садык Шернияз төкмө акындарды кыргыздарга мындай бир белек кылгандай эле болду. Кантип бир кезде 4 акын менен бул өнөр токтоп калабы деген кадимкидей кээ бир жерде ой пайда болгон. Себеби 4 эле акын канча жыл ортодо вакуум болуп калган, чыкпай калган. Анан эмне кылды? Анан Садык Шер акчасын жумушады, тигинти, минтти, анан жана акын балдарды чогултту дегенде Элмирбек Иманалиевден баштап берки поколениясына. Анан ушундай кылды эле азыр кандай сонун балдар, сонун кыздар не деген чыгып атат. Бул байлык, бул кыргыз элинин байлыгы. Мен бир нерсени айтсамбы, айтпасамбы деп турам да. Айтыңыз агай, сизди айттырган чакырдык да. Бизге айтканыңыз керек. Өткөндө бизде Маданият министрлигинен зам министр келген. Анан бизге да бар жыйын кылып анан ал кишиге айттым эле мен тиги квартира маселеси кыйын болуп атат, тигиндей мындай. Ушуну бир ыңгайлаштырып жасаса болобу, тигиби деп неметсем. Анан шаардын жетекчилеринен би, мен кийин ошолордон угуп калдым да. Шаардын жетекчилеринен би, областтын жетекчилеринен би бирөөсү айтыптыр, ал киши канчалык деңгээлде керек театрга депчи. Анан илгери Салижан Жигитов деген болгон. Айда кызык сүйлөгөн киши болчу. Бир сессияда сүйлөп атканын уктум эле. Кыргызга бирдеме дайындап атканда сөз түрдө обязательносын кошуп айтып коюш керек. Обязательносын кошуп айтпасаңар жазабайт. Жасабайт. Ансыгарында мен театрга канчалык деңгээлде керек экенин билбейм. Но мен кыргыз элине Салижан Жигитов айтмакчы, мен өлгөнгө чейин обязательно керек. Ооба, агайдын бир баягы сөзүн уккан элем. Мен үйдөн чыгып кетип, ар бир айылга бирден түнөсөм дагы 1 жылды, 1 айды эл менен өз багат депчи. Я Кудайга шүгүр. Ооба. Мына күбө. Ооба. Мен ушул эфирден пайдаланып айтып кетейинчи. Монун айылында мен ал балдарды азыр да көрө элекмин. Мындай тиги жакшыраак отуруп небет элекмин да, ошо 15 мүнөт кыйын болсо 15 мүнөт учурашып алар кирип келди, мен мунун үйүндө отурсам анан
өзүмдө табым жок болуп атып эле кетип калдым. Анан бул айткан экен, 3 айлык квартирамды төлөп коюшту баштар. Рахмат. Баракелде. Анан мен тиги баягы эгемендүүлүк Анда үйүнө дагы бир барып келсеңиз башка кошуналарына Жанагы сөздү ким айтканын чынында мен деле билбейм, бирок сиз биздин айылга керексиз деп. неме ар 3 айда бир барып келсеңиз. баягы Молдо менен артистти эл багага милдеттүү деген сөз чындыгында бул мындай сөз жүзүндө эле калбаш керек да. Мен ошондой айтат. жа эми багытта демеди. Жөн бул кайман айтылганда. Тигилер деле туйгунан айтып койду мага. Анда Бишкекке барып уктум. Кимиз айтканын билбейм. Бизди эл багат деп эле негизи картина алып чыгып кеткен эле туура эмес өзүчү. Элге деген биринчи жага турган нерсе кылыш керек. Эмгек кылыш керек. Бардык нерсенин эмгеги бар да. Ал дыйкан деле жерди чаап, казып, ошону жакшы караса, анын эмгегинен нан талап да турат. Биздикилер ушундай бир чыгарма жаратсак, ошонусу элге жакса, анан эл ага келет, ошентип анан жанагындай Айланат да? Айланат да. Руслан ага, беререн келиңиз. Агайга мындай сыр болуп турсун. Өзүңүзгө жаккан бир жаныбардын атын жазсаңыз. Мен көрбөшүм керек. Сиз көрбөй турушуңуз керек. Эми биз мен эстеп калдым, сиз да эстеп калдыңыз, Азыр ушуну сиз мындай туурасаңыз, агай табыш керек да. Аны ойуну таап болуш керек, агай. Эми үнсүз да? Үнсүз. Хорошо. Чылам. Кандай турасам экен дагы? Үн кош керек болот да. Үн кошсоңуз батта болот да ошого. Минтип атсаң, чылам. Башкачараак кылып көрөйүнчү анда. Башкачараак. Мындай жакыныраак кылып көрөйүнчү мындай. Мындай кылып көрөйүнчү. Торпок бу. Торпок мүнтпейт калган. Жо торпок сүйгөн өттү. Жок. Давайте неме бираз агайга бираз жакындатайлы. Агайга бираз жакындатайлы. Үй жаныбары. Үй жаныбары. Көбүнчө торпоктор үй жаныбары. токтоңуз, көбүнчө үйдүн ичинде жүрөт мындай. Мышык. Баракелде. Дагы бирөөнү жазып бериңиз. Эми жанагы агай сиз жаза бериңиз. Баягы эфирге барганда анекдот айтып бер, анан күлдүр деп кыйнайтпа. Андай кылбадык да биз атайын ушундай. Башкачараак кылдык. Сен азыр жана жакшы көргөн деп эдиң, мен жакшы көргөн жазгам да, азыр агай таба турган, агай таптырасың. Эми жеңем жакшы көргөнүн жазбайсың. Жеңең эчтеке жакшы көрбөйт. Менден башка эч ким жакшы көрбөйт. Так. Эмнени жазсам экен анда? Болобу? Давай, кир, хорошо. Турай аласа? Агай, карап турабыз. Руслан ага, кеттик анда. Итпи. Да, мурду. Чочка. Мурду болот, чычкан. Жакындашты. Келемиш болчу да? Чоңурагы да. Чоң. Чычканды. Келемиштен чычканды эле чоң. Агай, өзүңүз жакшы көргөн бир жаныбар жазбайсызбы? Мен бияктан жазышым керек. Мен сенин сүрөтүн көрсөтөт экен деп атпаймынбы? Кайсын жазайын? Бул не? Бул жы. Ошол эме өзүңүз жакканын жаза бересиз. Батыр. Отуруп алып туурашым керекпи? Ооба. Бассам болобу? Бассаңыз деле. Эфирден чыгып кетем. Эфирден чыгып кетесиз. Анда. Үнсүз турат экенсиз. Байбичеңизге чаласызбы? Кайсын турайын деп тойлосор. Батыр. Муну турап көрбөйлүбү агай? Кайсыны? Мына. Мына. Эки.
Жок, дагы эмне бар? Ушунун агы деле бар. Иә. Кайсын турайсыз? Билбедим да, карач атаң убакыттын кетип аткан. Мейли, убакыт. Ушул аябай сонун дейм. А болбосо мындан турайсыз агай. Кана деп көрүп коеюн. Окуй алдыңызбы? Жок. Жок, Болбойт. Аны неме болуш керек? Руслан аке тураш керек. Ошо керек. Карышкы го дейм. Ой. Акылдуу экен, а? Жок, мен жакшы ойнодум. Агай жакшы ойноду. Азаматсыздар бир кол чаап коелу. Эми баягы куудул келген, ырчы келгенден, ыр күтөткөн, куудул келгенден эл күлкү күтөт да. Негизи агай, Руслан ага сиздердин сүйлөп отурганыңыздардын өзү бир өзүнчө бир сатира болуп аткан болуш керек азыр көрүүчүлөргө. Анан бир сөз менен да сүйүү деп эмнени түшүнөсүздөр? Сүйүү деп. Мен сүйүүнү түшүнбөйм. Түшүнбөйсүзбү? Ооба, сен сүйүшүп көргөн эмесмин. Мен даже жеңең менен сүйүшкөн эмесмин. Негизи сүйгөнсүзбү? Жок, биздики мындай да. Мен жеңең менен таанышып калгам о чөптө. Анан Чөптө? Илгери бүт мекеменин бар немеге чөп айдачы. Анан мен ошол жактан ага айттым да. Эй, сен мага эле тийип албайсыңбы дедим да. Десем жеңең дагы жиндисиң го, анан мени сенден башка ким алмак эле деди да. Болду, ошол менен сөз бүттү. Ошол менен ошол сүй темасын жапканбыз да. Мына 44 жыл болот. Ошондон бери только акча жөнүндө гана сүйлөшүп жатабыз. Мен сүйсөм эмче да бир аял алат элем да. Ооба, болбосо сиздин досторуңуз, андан кийин мынакей сүйүп бийиктен алып мен ушул убакка чейин чужой аялдын колун кармап көргөн киши эмесмин. Кудай өзү кечирсин. Калтын аракедан чалып сурап көрөйүнчү. Калтын аракедан да сурап. Ал айтат, бир жолу ошентип атсам айтып атпайбы, кантип айта көрбөңүз, оозуңуз кыйшайып калат деп. Сиз кандай түшүнөсүз? Мен билбейм, сүйүп көргөндөр үчүн сүйүү бул башкача болуш керек. Агай айткандай мен деле сүйүп көргөн эмесмин. Мен атам келип эле. Астагфирулла. Сиз айтып атканда мен унчукпай болуп турдум го. Калпты деген жок. Атам алып берген эле кызга үйлөнгөм, жашап атам, буюрса ошону сүйөм, ошону жаш көрөм. Үй бүлөм сүйөм, бала чакам. Курортко барып кес-кес сүрөткө түшүп коет. Кеде. Аны келин да билет. Кече күнү сиз мындай чыгардыңыз да. Бири-бирибиз менен мындай келишип алайлы деп чыгарыштыр. Сиз да көрдүңүз окшойт агай. Анан жеңем экөөңүздөр чыгардыңар да жанагы. Бирибиздин ачуубуз келгенде, бирибиз унчукпай угуп турабыз, ушинтип келишип алайлы. Анан жеңем сизди аябай урушту. Анан сиздин жиниңиз келди дагы. Жеңем угушуп баштаганыңызда ал чыдабай эле мындай каяша сүйлөп баштай берди да. Негизи кандай болот негизи? Негизи жашоодо. Жок, силердикин сурап аткан жок. Негизи аял киши жашоодо деле ошондойбу же кандай? Азыр сен деле аялың бар да. Ооба. Агайдын деле аялы бар да. Ошентип келишсе сөзгө турабы деп атпаймынбы? Мисалы агай айтып атпайбы? Бириз эми аялдын кулк мүнөзүн талдап ага баа бериш деген ийне менен кудук каскандай да. Аял жөнүндө китеп жазсаң бүтпөйт дегендей. Бүтпөйт, мен ошо китеп жазып алдыңыз. Агай өзүм да ушул чакан арыгыраак болсо да бир китебин жазып атам да, анан ар бир подкастка чакырган адамдарды мына бүгүн сүйлөшүп атабыз да. 1 саат сүйлөшсөк, ар бир сөздүн кыймыл аракет сүрөттөрүнөн бери кайра ушу китепке да жазып аракет кылып атам да, бул экинчи тарабынан деп. Ким үчөөбүз болобузбу ошондо? Ооба, мен да бир жеринен мындай аралашып кетким келип атат да. Кармандар болуш керек анда. Болбосо жана Бөкөн чал менен кечеген аткардыңыздар го? Ошондон деле болот. Кайсыны? Эстеликпи? Эстелик дагы бирөөнү аткардыңыздар. Деген эме Зублойго барганы бар. Ошол да катуу жакты мага.
бирок аны мен өчүрүп койдум, себеп дегенде тигил катышкан кызыбыз алып коюуну суранып, мен өчүрүп койдум ал видеону. Анда мен ошо кыздын ордуна отуруп тура берем. Эмнеге? Үйүндөгүлөр неме дешти, мындай туура эмес болуп калды, мында чайып алып баскан деген иши. Ал деген аны ар ким ар Ал кандай эми чувство юмор да. О, жо. Юмор болгондон дагы алдында сөз айтып атат. Кандай сөз эле? Мен мунуга келдим. Мен ушуга келдим деген. Жок, тиги пайгамбар жашка жеткенден кийин ар бир адамга мындай Кудай инсап берсин деп өзү айтып атат да, кайра өзү неме. Аны ошол чычалагандар ошолор өстөр ошондой да. Айтып жазып атпайбы. Өзү ошол мисалга тартылган видеолордун көбүндөгү комментарийлерге баарына бир басым жасай турган болсоң, анда башың ооруп, анда нерсенин кереги жок. Кереги жок. Кээ түшүнбөйт дегенде. Ал ар ким өз акылына жараша түшүнөт. Ар ким өз деңгээлине жараша деңиз. Такыр эле ошол неме деп, образда ошол каарман деп түшүнбөш керек да. Биз ушундайлар деп Көрсөтүп берип атабыз. Мына андай аксакалдар болбой атабы. Жүрдү го бир аксакал 81 байлыкет экен, мага 30 жаштагы неме керек эле. Анда бирөөнү ойноп көрбөйлүбү? Мен могу мамлекет айлыкты көтөрдү деп жана бир сөзүмдү угуп калдым эле апбеке. Ошо өткөндө айлык алып, кемпириң экөөңөрдүн айлыгын алып эмне кылдыңар, ошону сурайын деп атам да, айылга кетти деп уктум эле. Ал көтөрүлгөн акчаң айылга деле жеткен жок. Эң сонун болду, мен ушуну күтүп аткам да. Эми Абдылда агай, мен сизден Бек Борбиев тууралуу сурагым келип атат да. Бек ага менен бир-эки концертте мен концертине чакырганмын, мындай концерт уюштуруп чакырганмын. Анан айтып коет эми Бек Борбиев десе мен өзү оор деп коет. Эми сиздин иниңиз жакын жүрөсүз. Негизи кандай киши мындай ички жан дүйнөсүнө? Адамды мындай болот да. Кээ бир адамдар болот да. Сен мага отуруп алып эле Урсулан тигинде мындай тигүү бу деп жерден алып көргө чыгып, көзүнөн алып башкага чыгып, анан баягындай айта берген адамга ишенбеш керек да. Ар бир адам, мен балким экөөң мамилең жакшы болбошу мүмкүн. Ооба. Мен буга барсам, бул сени жамандайт. Сен муну жамандайсың, мен колдон келишинче ар бир адамдын өзү менен мамиле кылып кылышты, анан баа беришти каалайм да. Адам бирөөнүн сөзүнө ишенип эмес, сен ошону өзүң мамиле кылып көр. Анын ким экенин, башка экенин. Анан бизде ушундай шашылыш адамдар бар. Бирөөнүн информациясы менен эле, бирөөнүн айтканы менен эле бирөөгө баа берип коет. Андай өзү туура эмес. Анан эгерде чыгармачылыгы жөнүндө сурап аткан болсоң Бекти, баракелде деш керек. Баракелде деш керек. Баягы Бек Борбиев азыр легендарлуу. Мындай да. Мен дайым айтам ушуну. Элге жылдыз болуп, көрүнүп, таанылып алыш оңой. Бирок узак жыл ошол өзүңдүн көрүшүңдү кетирбей, мыкчып кармап туруш, бул азап, бул мээнет, бул эмгек. Эмгек, Эгерде, кечиресиз, эгерде сөзүңүздү бүтүрүп алсаңыз болор эле. Ал эми адамгерчилиги боюнча Бек кимдир бирөөгө жаман мамиле жасадыбы, бирөөгө жакшы мамиле жасадыбы, мен аны билбейм. Экөөбүз агыны катары жакшыбыз. Жакшы. Ага катары суйлайт. Азыр Жанат кайрачыңыз? Пересадка болот. Ой, сонун жерине келдик эле да. Нак Бек экөөбүздүн мамилесине келгенде сведешип калдыбы?
Бек мага ага катары мен ага ине катары мамиле кылат. Жаман эмес, экөөбүздүн ортобузда сый бар. Эң негизгиси мындай деп койчу эле дистанция бар. Свет өчүп жанбайт негизи. Андай свет өчүп жанган мезгил болгон жок. Болгон жок, Кудай сактасын. Болбосун. Ооба. Эгерде Руслан Исмаилов сиздер менен тең болуп калса, Гүмөндөр Абыловго, Рахман Разыповго, Жамбыл Камчиевке, Дөлөт Мадымаевка, Манас Бердибековго кайсыл кудулдарга окшош болмок? Сиз кандай? Жок, мен алардын бирөөсүнө дагы окшоштура албайм. Мен образын. Себеби мунун өзүнүн жүзү бар. Азыр театрда мен башка кесиптештер капа болсо керек. Азыр театрда эң алдыңкы актер деп айтсам болот. Мен муну азыр эле көрүп аткан жокмун. Буга чейин кете берет, андай эле кете берсин. Ага ушу свет өчүп өзү бир свет боюнча да айтып кетет окшойсуз. Мен муну азыр эле көрүп аткан жокмун. Мен мындан бир топ жыл мурда бул ошо Жалал Абадта жанагы Нарынбектердин Зор тамаша театры. ошо Нарынбектер иштеп жүргөндө ошолордун арасында жүргөн экен. Анан ошондо бир азыраак кыска мөөнөткө мындай договор кылып алып иштегенбиз. Кылганбыз. Мени менен жүрүп бир жерде токмок жеп Бүгүн баш айланып калып. бүгүн эфирге айтайын деп атам, ошо агайдын кылыктарын бирок жеңем менен ажырашып кетпесин айтам. Анан бир айылдан токмок жеп Баш айлан деген жерине келдиңиз. туруптур да. Анан токмок жеп анан тиги менден качып сигарет тартып анан менден качып минишет да. Анан баш айланып калып анан келип анан менден сигарет сурап. Ошондой болгон да. Эмне болду эле ошондо? Мындай болгон, ал мен тиги ходто турам, ол кире бериштечи. Жай эжеге жардам берем анан. Бир эки бала кирип алып чыкпайт дейтем деп нарак берет болгонун чыгарып сүрүп чыгарынан кассет башлаганда тиги балдар чакырып атпайт, сыртта турчу келсең анан бассам алар көп экен. Талпа туруп турду анан 4-5 сүдүрүп эле тиги кашап алып чыгып кетип калышты, уруп койду кыскасы анан. Агай экөөбүз интернет ойнойбуз да, 60 деген интернет ойнойбуз. Анан булар келди анан мен мындай караса бар жок таза мындай, кантам жок, жакшы эле жарылган жерим жок анан. Келди анан агай тиги улам сурап, ойной аласың, жакшы эле десем, ойнойм дейт экен. Анан сахнага чыгып алып турат экенмин да, текст таппайчы, ойной албай турат экенмин да. Анан кире кой, булар болбой калыптыр, буну майынсага алып барыш керек деп, концерт күнү майынсага алып барыш керек. Шок болуп калган экен да? Мен сотрясение алып калгам. Сотрясение алып калган. Тинежиге отуруп калат экен да. Биз агайлардан вообще агайлардан тамек сураган турган көзүнө көрсөтүшпөйбүз да биз. Ошондо ачкачы болгон кез да. Анан кийин тиякта балдардан, ошончо балдарда тамек турса, алардан албай кетип анан агайдан тамек беришти деп айтышты. Мен ал тиги бияка келгенде деле мунун бул театрда иштегенин деле билбейм. Келсем Руслан бар экен. Жакшы. Эми дагы бир мындай суроо да. Жана агай айтып кетпедиби? Мен негизи ушул кайсыл эфирге болбосун адамдардын жеке мындай ички чөнтөгүнө, ички жашоосуна аралашып көп сурагандан олактанам, бирок мына суроону бергим келип атат да. Адамгерчилик деп бир сөз менен айтканда силер эмнени түшүнөсүңөр? Кандай түшүнөсүң? Негизи мен эми аксакал баягы алтаң 60-ка чыкканда алдап соолап акылын алды, күчүн алды. Ушундай айткан сөз бар го. Анан агайдан дагы, Русланга сизден дагы сурагым келип атат да. Жаштарга тарбия катарычы. Мен эми азыр мындай айтып бергим келет да. Агай негизи буга чейин канча деген адамдар менен иштешти. Мисалга кудул агайлар, андан кийинки биз курактуу балдар менен жүрүп иштешти. Кимиси менен кандай билбейм, бирок мен агайдын бир нерсесине баа берем да. Агайдагы адамгерчилик деген бул сенин акчаңа, байлыгыңа, дүнүйөңө карабайт. Агай мындай көңүлүнө туура келген адам болсо, мисалга, вот сага акчасы не важно. Мисалга мен агайды үйгө чакырам да. Мен агайды үйгө чакырганда мен келинчегим айтат, агайды мындай бир дасторкон жайып, анан мындай кылып деген. Аны мен айтам, анын андайдын кереги жок. Ал киши
сүйлөшкөнү келет үйгө сени менен. Дасторконго бар нерсени коюп, давай сыйлайлы ошондой кылайлы депчи. Мен ойлойм, адамгерчилик деген ал адамдын ички дүйнөсүнүн тазалыгы жана сени канчалык деңгээлде сага болгон сый-урмат бар. Вот ошондон эле го деп ойлойм. Ооба. Мен деле азыр Көрсе Алмагүлгө өйлөнүрсө жазамак экен, сен жазатпай жүрсүң да. Сизди барадым да эконом болот. Сизди барып бир жер түгөт албасын деп бөлүп. Кылдан азыркы биздин коом кылдан таап турат эмеспи? Мен жанагы Русланды мен тигилердин эч бирөөсүнө окшоштурбайм дегеним. Тигилерге теңебеген деп эртең да бирөөсү немени түшүнүп калбасын. Ар бир адамдын өзүнүн өзгөчөлүгү болот. Ар бир адамдын өзүнүн өзгөчөлүгү болбосо аны эл тааныбайт. Так что Рахманда өзүнчө, Манаста таптакыр, башка дөөлөттө, Жамылда, то есть кимиси болсо дагы ар кимисинин өзүнчө бирөөнө бирөө окшогон өнөр болот. Мен ошону айтайын деп манан эртең көрүп алышып анан тигилерге теңебейм деди, бир сарып алам деп жүрүшпөсүн. Ооба. Азыр биздин коомго да шеш жок. Ооба, эми Манас Бердибеков тууралуу айтып калдык да, эми атадан арты бол, атага тең бол, атадан кем бол деген мындай сөз бар, кыргызда. Анан Санжар Бердибеков, сиздер мисалы, Манас Бердибековдун баласы деп мисалы көп нерсени эметесиз да, сиз Айша атасы катары, ата катары Санжар Бердибековдун чыгармачылыгына. Мен бул балдар менен көп аралашкан жокмун. Санжар менен да аралашкан жокмун. Качан бир концертте чогулганыбыз дагы эсимде жок. Бир сөз мындай неме кылганда вообще гастролго чыккан жокмун. Чыкпагансыз ба? Жок. Санжар менен таптакыр гастролго чыгып көргөн эмесмин. Менен аралашып жүргөндөр ошол Тынар, гастролдо Рысбек Жабиров, Жантөрө. Анан ушулар, тиги Нарын, мен калган балдар менен тиги гастрол көргөн эмесмин. Эми биз азыр үчөөбүз бир кемеде кетип адамдын жаман жакшысын кыял жоругун билиш үчүн талаада жүрүш керек да. Жолдо, сапарда. Жолдо жүрүш керек. Анан анын соо жүргөнүн көрүшүң керек. Анын ичип алгандарын көрүшүң керек. Камек сураганын көрүш керек. Анан башкасын көрүшүң керек. Конокто туруууда өзүнчө маданият, ада өзүнчө башка маселе мисалы да. Анан адамдын ортосунда жамандык болот, жакшылык болот, биз каалайбызбы, каалабайбызбы дегендей. Ошого жараша анан мындай бир сөз айтсам болот. Анан аларды ички дүйнөсүн, башкасын көрбөй туруп, тигиндей мындай деп айтуу мындай кыйын. Мына негизи биздин эфирибиз 1 саат да. Азыр 1 саат болду, бирок мындай сөзүбүз улам кызып, эфирдин да кызып улам артып эле, ага сүйлөгөн сайын кийинки суроо жаралай экен. Дагы светиң өчүп калганча сурай бер. Мен мындан сурагым келет атат. Биз эми үчөөбүз азыр бир кемеде отуруп баратабыз Свет да. сага намек эмеспи? Бияка бүтүрдө өчүп аткан. Жок, өзү баягы профилактика болуп, эми өчтү окшойт да. Эгерде ушундай мүмкүнчүлүк болуп калса да, элдин баары моундай сүйлөсө, же моундай ойлонсо, жашоо моундай болот эле, сонун болот эле, же укмуш өнүгүп кетет эле, жакшы болот эле деген мындай адамда ой болот го, бирок айта албайсың ошону, мындай жеткирип элдин баарына ошону айтыш кыйын. Ошондой ойлорду айтыш керек, аткарылат деген мүмкүнчүлүк болуп калса да, бул эми сиздерде кандай ой айтмаксыңар? Мындайда мамлекетпи, коомчулукпу мындай өнүгүш үчүн, өсүш үчүн мындай саясий маданият керек. Эң негизгиси мыйзам керек. Биз баарыбыз өз мыйзам кандай жол берген болсо, ар бир адамдын өзүнө мыйзамды ишин эмне болсо, ошонун чегинен чыкпай жашасак эле баардыгы жакшы болот. Руслан ага, Бөкөн ага деп кой.
Менин оюмча ар ким өзүнүн жумушун кылыш керек го дейм. Ар ким өзүнүн жумушун кылыш керек. Бирөөнүн жумушуна бирөө аралашып, аны барып аталагалы буга алып келип дегендей кылганда болбой калат. Просто ар ким өзүнүн жумушуна мыкты болуш керек, профессионал болуш керек. Ошол гана го дейм менчи. Эми жанагы азыр чын айтканда акча болбосо бир жерден барып суу алып деле ичиш кыйын. Бунун шарты шарты ошондой экен да. Капитализм. Анан агай, сиз бирде айткансыз да интервьюда мен мындай бизнес такыр кыла албайм депчи. Чынында эле ошондойбу? Чындап эле ошондой. Сен Токтогулда кичине чарба кылыпсыз. Эми ар бир кыргыздын үйүндө 4 мал байланып туруш керек негизи. Жок, мындай чарба деген кандай мен айылда азын-аулак малым бар. Анан аны бир туугандарым карайт. Сиз акчасын бересиз ба? Мен өзүм алардын өңүндө эле таанып. Энин билбейсизби? Жок, билбейм. Деп жазылып болуш керек. Анан ошолор билгенин карайт. Мен жардам берип берем, мындай баягы солярка алып калабы, чөп чаптырганга балдарды алып барып калам, өзүм жаныман акча берип деген. Мен деле мындай такыр эле баягы ваннада чоңойгон бала эмесмин да. Мен дагы ошо айылда чоңойгом, ышка кылгам дегендей. Ошон үчүн ошондой немелерине каралашып турам. Акча керек болуп калганда акча берем. Трактор дегендин запчастары жаман кымбат болот. Аны да ошол запчас алып атып билем, машинаникинен кымбат болот. Трактордуку. Барды компьютер болуп калды. Ошондой нерселерди эми азыр бар. Бизнес кыласызбы, Руслан аке? Мен бизнес кылып көргөм, болбогон, бирок кызыгам. Азыр өзү негизи мындай да. Агай айтпай мал деп, мал жандык бар депчи, мал деле мындай айтканда киреше да. Киреше ал жыл сайын туу деген артып берип коет. Мен де чынында малга мен жакын эмесмин. Мени баягы бала кезден эле мени атам айтчу. Сен деген ак колсуң депчи, сен малдын артынан түшпөшүң керек деп. Мен бир кызык айтып койсом болор эгер убакыт болсо. Айтыңыз. Үйдүн үстүнө ылай басты кылганда бизде Кыргызда ашар деген бар да. Ашар кылганан бир кайнатамдар коюп келет. Аны сойгон атсак, тияктан өкүл атам алып келип калган, анан өкүл атамкын союп калып, кайнатанын алып келген козусун. Эмне кылам мен карабайм да. Кой караган эмесмин мен. Алып барып сатыш керек, акча кылыш керек. Анан базарга алып кирип кетсем, бир киши жолугуп калып 6,5 миңге бербейсиңби деп сурады анан. Жок, мен муну 7 миңге сатам деп алып кирип кеттим базардын ичинечи. Базардын ичине кирдим, турам, бир дос балам келген, 5,5 сурады, бербей койдум. Анан бир кичинекей балага айттым, муну эмнеге байлап койдум, карап тургун, мен барып суу ичип келейин деп. Жок, айтпай эле кеттим. Бир темирге байлап коюп кетип, суу алып келсем, жанагы козум жок да. Жанагы коюм жок базардачы. Ары кыдырам, бери кыдырам, жанагы 6,5 миңге сураган киши ушундай көз алдыман өтөт, ошого берип коюп кете берсем. Өңүндө тааныбайм. Тааныбайм, мен вообще өңүн айтат, эми тааныбайм да менчи. Анан ошондон тиги козун жоготуп калган, келдим да базар. Үйдө эч настроением жок, келдим үйгө. Апам гана акча канча саттың? Саткан жокмун, жоготуп келдим дедим. Анан кечке маал эшик кагып бир дос балам келген, жана базардан сураган дос балам. Анан кайра келдим, эмне болду, саттыңбы, канчага саттың деп. Саткан жокмун, жоготурдум десем, анан ал көрсө өз базарда сатып алып иштечү да. Ал барыптыр дагы барса кой турат, мен жокмун. Бул келесе буну жоготот деп чечип алып барып машина салып коюп кетти. Анан үйгө алып келип берип атпайбы, сен мынаны жоготуп алмаксың базарда. Анан тиги акчага берди, анан бир акем келип 6,5 миңге жана бербеген акчамы алып кеткен. Мен малга чынында алсын. Мурунку ээси кайра сизге алып келип берди, ушунда койду. Жок. Досум, базардагы досум алып келип берип атпайбы? Мурунку ээси тиги кайнатып алып келген дейин чыгып. Магазин ачып иштеп көрдүк үйдө. Жеңе, сен үй бүлөбүз, Үй бүлөбүз менен магазин ачып иштеп көрдүк, бирок творчествого адамга магазин болбойт экен. Себеп дегенде кеч келесиң бир жактан, эртең менен сураш деле кыйын. Магазинге бир адам занят болуш керек. Анан магазиндеги адам мындай туруктуу болуш керек.
Сен айткандай биз карызды берип сала берет экенбиз ар кимгечи. Анан сурай албай кыйнала берет экенбиз да. Анан ал болбойт экен. Бирок азыр ушул тапта клиник ачканбыз. Элтеле деген клиник ачканбыз. Ал клиникте баарын ошо келинчегим өзү көзөмөлдөйт. Керектүү техника каражаттардын баардыгын алып бергенмин. Заказ чыгып атат. Кудайга шүгүр өзү келинчегим өзү баягы колунда кыздарды алып жардамга алып ошолор барып иш кылып ошондой кылып иштетишет. Бирок мен ал бизнеске мен аралашпайм. Мен өзүм менен өзүм. Акчасын эсептеп койсуң. Жок, эми аябың барып биз жерден иштеп берген акчаны канча алып келдиң деп айтчы. Эркекке кылса. Мен эми соңку суроонун бири да. Бардык нерсе мындай жыйынтык менен өлчөнөт экен да. Эми мен агайдын да сиздин алдыңызда мындай акылдуу сөздөр сүйлөгөндөн алысмын, бирок мындай суроо бергим келип атат. Жашоодо сиздерди өкүндүргөн нерсе, анан сүйүндүргөн нерсе эмне? Мисалы менде өкүндүргөн нерсе абдан көп. Анын баары жалкоолуктан убагында дагы мындай көп нерсени өткөрүлгөн экенбиз, жүрө берип. Балким жаш кезектен мындай умтулуп бир нерсени жазып калам деп башка кылып неметкенде мүмкүнчүлүк бар экен, жазап калмак экенбиз. Бул өкүнүчтүү. Убагында маани бербей жүрө бергенибиз, убакытты кетирип өткөрүрбүз. Ал эми сүйүнгөнүң эмне? Сүйүнгөнүң азбы, көппү, жаманбы, жакшыбы, бирөө жаман көрөбү, бирөө жакшы көрөбү, эл журт таанып, сыйлаганы сыйлап дегенде, бала чакаң, ага тууганың маңдайыңда ден соолук бар, Кудайга шүгүр жашап атабыз. Ошол биздин бала чагыбыз эң бир сонун мезгилге туш келген да. Биз Союздун, СССРдин раматылык ушундай дүркүрөп өсүп турган кезинде биздин бала кезибиз туш келди. Биз ата-энелерибиз Бирок ошо дүркүрөгөн убак кыска эле убакыт болгон да. Эми Мисалы 64-жылдан бери агынан бир 82-ге чейин болгон да. Ушундай болгон багай? Мисалы согуштан кийин 45-жылдан кийин оорчулук болуп кичине тиңдимитип мынан ушул 50-55-жылдан баштап эле жакшы болсо керек анан. Эң сонун мезгил ушул 55-тен 60, 70, 80 жылдарга чейин, 85-жылдарга чейин сонун эле болду да. Биздин баягы чоң ата чоң апалардай болуп арсачылык көргөн жокпуз, согуш көргөн жокпуз, башка болгон жокпуз. Ылайым көрбөйлү азырда кереги жок дечи. Эң сонун моментине туш келген эле деп айтатсыз эле. Анда міне баягы жумуш издемей жок, башка кылмай жок. Мектепти бүтүп билим алам десең мына, иштейм десең ана. Ушундай мезгил болду да бизде. Сонун мындай ностальгия катары. Азыркычылеп теге неме кылып кеткен жокпуз. Чет мамлекетте башка кылып кеткен жокпуз да, мигрант болуп кеткен жокпуз, башка болгон жокпуз. Курсак ток болду, кийим бүтүн болду. Кайгы муң андай жок болду. Азыр мен муну ачык эле айтып коюшум керек. Вот ал кезде намаз окуган, башка болгон аз болду, бирок пейилгенем болду. Чындап эле уламда суура жаралып кетип атат да. Ушул нерсе болуп калат да. Азыр мына бир айтсак, ыйман тууралуу насааттар абдан көп да. Бирок ага айткандай пейил бир аз тар сыяктуу. Ал убакта андай насааттар деле жок деп атасың да. Бирок пейилген ошо эмнеден? Билбейм эмнеден. Себеби эмнеде? Антейин десең, азыркыдагыдай дасторконуң деле толук эмес.
азыркыдай каалаганың деле мындай ичип жеп заман эмес. Мисалы үчүн айыл жергесинде. Азыр кошунаңан нан сурап барсаң, оңко-чоңко түшсө керек, мындай. Нан сурап калыптыр да? Страшный болсо керек, айыл менен. Үйгө киши келип калып, тигиникенен алып кел, мунга алып кел, чуркап барат эле. Нан берсин деп. Үйүндө жок болсо сурабай деле калып туруп ичет. Ал эч ким сурат. Биз жайлоого кетчелик азыркыдай баягы забор деген жок, каша деген деле жок. Яны шыт да жок, жөн эле. Ууру деле жок. Код менен ачыла турган бир эле илмек бар. Руслан ага, сиздичи эң өкүндүргөнү, сүйүндүргөнү? Эми өкүндүргөн дегенде бир нерсени кылып алып өзү өкүнгөн туура эмес. Бирок эми бала кезде улам алдыга жылган сайын аркаңдагы нерсең өзү өкүнүчтүү болуп бирдеке болуп сезиле берет. Мен эң эле өкүнгөнүм, мен билбейм, бул мен үчүн өмүр бою эле өкүнүч болуш керек. Кой эмес. Ошол, жок, кой эмес. Ошол мени багып чоңойткон атам, мен окуп жүргөндө жанагы сеткага нан салып алып келип, ушу баламдан бирдеке чыгат деп алып келип окуткан киши азыр ошол мен мисалга ушул өнөрдү аркалап ушуну менен нан таап алып келип жеп ошол кишинин алдына алып келип кое албайсың, ал киши жок да, каза болду да. Ошол вот өкүнгөнүм ошол да, атам ошол мээнет кылып багып өстүрүп, бирок ошонумдун бир немесин көрбөгөнү вот өкүнүч. Анан сүйүнүч дегенде агайдын сөзүнө кошулам. Сүйүнүч деген кандай? Сүйүнүч деген эртең менен таң атканда көзүңдү ачсаң дем алып атканың, эч жериң оорубаганы, тынччылык, амандыгың, бала чакаң тынч, үй бүлөң жаныңда. Анан мындай бир жакшы эфирлерге келип бериңиздер, сиздерди сураныч күтөбүз деп чакырган, ушул сыяктуу нерселердин баардыгы сүйүнүчтөр көп боло берсин. Кудайга миң мерте шүгүр, өзү ар бир шагыбыз сүйүнүч да. Ооба. Мен эми жанагы атайымна Абдылда агайды, Руслан ага сиздер чакыргандан кийин учкай сөз кылгандан алыстым. Мындай улам өзүмө кызыктуу суроолорду алып алгым келип атат да. Бүгүн мына саясатчы болобу, жөнөкөй карапайым адам болобу, жетекчи болобу, ким болбосун, бир нерседен мындай элге баягындай түшүнбөстүктөр же күлкүп ушундай жаралып калып атат да. Сүйлөө маданияты. Биз ушуну кандай кылышыбыз керек агай? Мисалы, депутат деп коебузбу, ким болсун деле кээде туура эмес сүйлөп койгондор боло берет да. Ушуну киргизиш керекпизби же атайын бир мындай окуп өтүш керекпи? Эмне кылыш керек? Мен кеше бир нерсеге кейдим баягы. Телефондон көрүп отурсам, бирөө телефондон бир кыздарга, студент эле кыздар окшойт. Аскар Акаевдин сүрөтүн, Курманбек Салишевдин сүрөтүн көрсөтүп не болот да, ким мынау булар десе, ушуларды билбей атышат да. Билбей атат. Тиги Акаевдин сүрөтүн көрсө тааныбайт, Бакиевдин сүрөтүн көрсө тааныбайт. Анан кимди тааныйт алар мындай. То есть бир ушундай бир неме деп коет. Даярдалып Атайын бир мастер-класс сыяктуу. Жок, мастер-класс деле эмес. Биздин жаштар ушундай бир поколение ортодо бир ушундай бир коом пайда болду да. Виртуалдуу дүйнө. Виртуалдуу дүйнө да. Мен билиш керек да, кандай болгондо деле мен мектептин балдары болсо каба болбойт элем. Ушу студенттер эле окшойт. Студенттер эле. Студенттер эле. Менин бир жана суроону аныгыраак жооп алайын. Баягы сүйлөп атканда, мисалы, саясатчы өзүнүн жолунда сүйлөш керек. Бирок сүйлөп атканда ар кандай сөздөр сүйлөп, анан күлкү болуп, лакапка мындай айланып кетип атпайбы? Ошолор тууралуу айтып аткам да. Жаңылбаган жаак болбойт дейт го эми. Ар бир сөздү деле мисалга Кудай салат да оозубузгачы. Бирок жаңылып алып, азыр шерменде болуп аткандарды көрүп эле атабыз. Аттарын атабай эле коелу, бирок эми ал нерсени артка кайтарбайт да. Мен айтайын деген, просто бирөөнүн жамандыгын бирөө чукулаш керек. Айтып алды. Көңүл бурбай. Негизгиси биринчи даярданыш керек да.
Бирок мисалы коом алдында же трибуна алдында дейбизби, мисалы бизне сахнага чыксак, ал ошого жоопкерчиликтүү болуш керек да. Сөзсүз түрдө. Мен Сөзсүз түрдө. ар бир сөзгө Жок, бизде мисалга сахнага чыгыш үчүн бирдемкени элдин алдына алып чыгыш үчүн бизде деген 1 айлап, 2 айлап даярданабыз да, мисалга бир спектакльчи еще аны деген сүйлөөдөн алдын биз анализдейбиз да. Муну сөздү сүйлөсөм мен буга кийин жооп бере турган болоюн. Бунун артынан мындай нерсе келип калбай деген нерсе ой болот да. Ошонун сыңарындай эле азыркы ошо сен айткан саясаттагылар деле трибунага чыгып атканда, ким болбосун эфирге чыгып атканда о деле менимче бир мындай даярданып алгандары жакшы го дейм. Өзгөчө мен саясатчы болом, мен мамлекеттик кызматкер болом дегендер мектептен баштап даярдана башташ керек. Мектептен баштап. Анан эртең эле шайлоо болгондо эле бир чөнтөгүндө пулу бар бирөө барып депутат болуп калса же башка болуп калса, анан ушундай кылат экен, мен деле муну кылсам болот экен деп оюнда таптакыр эч нерсе жоктур деле барып жабышып калып атпайбы. Анан барып анан кийин парламент трибунасындабы, өкмөттүн жыйынындабы, анан жанагы букадан сүт алабыз, анан Алай Республикасы дегендер чыгып атпайбы. Ошо сөздөрдү уктуңарбы? өзгөн баткенге карайт. Өзгөн баткенге карайт. Мен дагы бир нерсени сурап алайын. Сиздер мен эми суроонун учурунда мүмкүн сиздердин бир айтайын деген жоопту сөздөгү атайын ошол суроону бербей калган болушу мүмкүн да. Арасындачы эми эфирдин учурунда. Ошол сиздер айта албай калган сөздөр барбы? Ой, андай толтуруп азырдер ошондой болгон. Мисалы менде бир топ оор бар да. Анан тиги сахар кошо бар. Сахар. Бул сахар деген немени? Мен эсептеп баштадым. Анан тойдо балким концерт эмес, жөн эле тойдо же концертте азыр чыгып ушу жөнүндө сөз кылайын, ушуну айтайын деп неме кылып аласың дагы, анан чыгасың именно ошо керектүү немени унутуп коюп баса бересиң. Мына жерде мынаны айтпа. Ал бел чыгып кеткенден кийин кайра барганга болбойт. Андай нерсе көп болот. Сизче, Руслан ага? Мынаны айтайын дедим эле депчи. Мен ошо суроону именно бербей калбайын деп атпаймынбы? Бул жашта мында память жакшы эле болуш керек. Жо жанагы окуядан кийин память өзүнө келген да. Андайын да. Мен тиги жана биз эфирге чейин сен биякта суроо бергенсиң да. Бөкөн Аксакалдын образы каяктан келип чыгып калган деген биздин немебиз чугат эле анан ошол бойдон токтоп калды. Баба Дыйкан деп. Анан дагы бир суроо, могул эфирди көрүп отургандар болсо, менде мисалга комментарийге көп жазат да, сценарийди ким жазат депчи. Сценарий жазып алып даярданып алгандан кийин чыгасыңар деп. Агай деле баягы күнү барганда деле биз сценарий жазган жокпуз, мындай эле алып отуруп эле ушундай кылабыз, кандай дейсиз, жери мындай кылабыз, тери мындай кылабыз. Эми бул телефонда муну токтотуп алып туруп тарта бересиң кайрачы, башкы болбой калса кайрачан сүйлөп тарта бересиң. Ол именно ошол бөкөн чалдын образындагы тартылып аткан роликтердин көбү мен бүгүн барып муну тартам деп айта турган нерсе бул 30% гана. Калган бардыгы бөкөн Аксакалдын сакалын тагып, мурутун чагып, тиги калпагын кийип анан тиги жилетин кийгенде көп образдардын баары ошондон чыгат. Атайын, биринчи. Экинчи эми образын келип чыкканын айттым. Аянчада Дыйкандын ролу тийген, сакал тагып, мурут 2 жыл мурун мурут тагып, ошол Бишкектен, Оштон, Жалал Абадтан келген театрдагы анча-мынча арасында тааныган эжелер менен эле чалдын образына тамашалашып жүрүп, сен ушундай чал болуп образ кылып алышың керек экен деп айтып жүрүшүп эле, кийин ошол өзүм тагып жүргөн сакалды сатып алып, анан килей алып, анан кийин акырын жанагындай болгондон кийин кетти да. Мен негизгиси баягы суроолорумду бергени аракет жасадым, бирок сиздер эми театр боюнча театрдан өкүл катары келип атасыздар. Театр бул турмуштун күзгүсү дейт экен да. Бүгүн эми агайда жана сиз айтпадыңызбы? Телефон менен болуп калды баары деп мында сиз деле айттыңыз. Бүгүн театр ошо мурдагыдай эле болуп, элди ээрчитип дагы мындан дагы мурункудай болуп, мындай тартып кете алабы да? Буюрса. Себеби мындай театрга мурда жакшы эле эл келген болсо,
Анан бул баягы сайыз ыдырагандан кийин ыразбал болду. Баягы театрлардын баары каралбай калды. Ошондо бир неме мындай вакуум пайда болуп калды да. Ошол көрүүчүлөр гана театрдын эмне экенин, театрга көп кызыгуу жок болуп кетти. Азыр андай эмес. Азыр башка, мисалы үчүн Россияда деле кадимкидей тартыла баштады театрга. Театрды Жандуу да бар сонунда. театр бул жашоо да. Мисалга бизге театрда спектакль койгондо келип көргөн адамдар мынтип айтат да кээ арасында. Мен өмүрүмдө спектакль көргөнү келген эмесмин, бирок азыр келип көрүп аябай кызыктым депчи. Вот и потом жанагындай башталат. Келет, мисалы үчүн, ар спектакльге чакыруу сурайт, баралычы, көрөлүчү депчи. Ошентип кызыктырыш керек да, чакырыш керек. Жакшы материал коюп чакырыш керек. Адамдар анан акыры мен өзү. Азыр ошол көрүүчүлөр ушул 15 жаштан 40-45ке чейинки поколение болуш керек ошол. Немеден алсап калгандар. Болбосо мурдагы көрүүчүлөр азыр деле көргүсү келсе керек. Театрдын көрүүчүсү бар, кинонун көрүүчүсү бар дегендей. Ага эми жанагы мен апамдын бир жакшы сөзү бар да. Сандыгында эмне болсо дасторконго кошо түшөт деп, жанан сиздер мына улуу башыңыздарды кичүү кылып, Руслан ага, атайын Абдулдага келип атасыздар. Мен эми ушу арыгыраак болсо да бир ырла чиймелеп ушундай жаздым эле да, өзүмдүн автордук кетебим. Ушу Уланбек Турдалиев деген агабыз буга редактор болуп берген. Анан ушу кургол кетирбейин эми ушу белек берип Рахмат. окуп коесуздар. Рахмат. Сын пикири болсо жана өзүмө личкама жазып коесуздар. Руслан ага. Рахмат. Эмне группа жасап болбойбу? Фейсбукта. Жазсаңыздар болот. Азыр ошондой экен го. Ошондо арык адамдар семсиктеп чыгарса болбойт бекен. Биринчиден келип бергениңиздерге рахмат. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, азыр мына болгон эле окуя. Жарым саат эмес, бир 40 мүнөт, 1 сааттай келип күтүп калдыңыздар. Дагы бир немени айтып калып деп турабыз. Кудай буйруса, биз азыр Руслан экөөбүз анан дагы бир кыздар менен программа жасайбыз. Киришип атабыз. Кудай буйруса, ушул күзүндө жакшы бир концерт берип Кыдырабыз. бут жеткен жерге чейин кыдырабыз деген ойдо. Кыргызстан жешдибан да. Аманчылык болсо, Кудай таалам ден соолук берип турса, агайыбыз маңдайыбызга оорубаса, Кудайым буйруса эми жанагы алдап күчүн ал дегендей, агайдын жүзүн жамынып алып. Азыр эми антмин кичекти жай кирип келет. Азыр даярданып атабыз. Мындай неме жок. Кудай буйруса күздө баштайбыз деп турабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, Кудай буйруса мына күздө, күркүрөгөн күздө аябай сонун бир мыкты сиздерди жаңылык күтүп турат. Руслан Исмаилов жана Абдулда Иманкулов жана ошондой эле атайын чыгармачылык топ менен Кыргызстандын баардыгын кыдырып бир болуп көрбөгөндөй сонун бир театралдаштырылган бир сонун концерт болот экен, а? Режиссер менен иштелген. Режиссер менен атайын, Атайын режиссер менен иштелген. Мына эфир башталганга чейин 1 сааттай күттүңүздөр да, унчукпай эле. Агайга мен өзүмчө кызыгат болдум да, улуу кишини күттүрүп койдум деп анан. Агай кечип болсо тийбесем, эч нерсе болбойт, балам деп. Анан Руслан ага, сиз деле жана репетициядан деп мен бир аз кечип атам деп чалып койду да, бул да жоопкерчилик деп түшүнөм. Анан атайын бизге келип бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Студияга келип ушул сүйлөп суроолорубузга жооп бергениңиздерди да сый катары түшүнөбүз. УТРК Жалал Абад дайыма эшик ачык, подкаст шоу. Тез чакырып тур. Кудай буйруса. Аты жөнүм Уланбек Абдрахимов. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бизде бүгүн конокто мына Кыргыз Республикасынын эл артисти Барбалыкулов атындагы Кыргыз драма театрынын актеру куудулу Абдулда Иманкулов болду. Чоң рахмат агай. Жана ошондой эле Барбалыкулов атындагы Кыргыз драма театрынын режиссер актеру Бөкөнчал образы менен шоумен Руслан Исмаилов агабыз болду. Чоң рахмат. Бар болуңуздар. Аман болуңуздар.